Урматтуу координациялык кеңеш менин катышуучулары. Бүгүн башкы прокуратура координациялык кеңештин мүчөлөрү менен кезектеги маалымат жыйыны өттү. Анда башкы прокурор Курманкул Зулушев күндүн темасына эң актуалдуу 4 маселе боюнча жыйында сөз сүйлөдү. Алгач саламаттыкты сактоо тармагында 2020 жыл ичинде коронавирус илдетине байланыштуу коррупция иштери боюнча тергөө иштери башталганын белгилеп өттү. Бүгүнкү жыйындын негизги максаты мамлекеттик жооптуу мекемелерде коррупцияга каршы аракеттерди көрүү экендигин баса белгиледи. Бул кеңешмеде коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы эң маанилүү көйгөйлөр, кыйынчылыктар жана ошондой эле аларды чечүү жолдору талкууланып, коррупцияга каршы күрөшүүнүн укуктук, уюштуруучулук жана практикалык чаралары иштелип чыгат. Координациялык кеңешменин негизги максаты бул коррупцияга каршы күрөшүү багытында биргелешкен чечим кабыл алуу. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев координациялык жыйында коррупциялык тобокелдиктер аныкталганын, 11 саламаттык сактоо уюмунун жетекчилерине тартип жаза чаралары берилгенин айтты. 2020 жылы COVID-19 пандемиясына байланыштуу 2 чоң комиссия отуруму уюштурулуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жетекчилер жумушунан алынган. Коррупциялык тобокелдиктер аныкталган. Булар кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү иш-чаралар болуп бөлүнөт. Биринчи медициналык кызматтарды көрсөтүү 9 иш-чара белгиленген, алардын ичинен 6 аткарылды, 67%, аткарылган жок 3 33%. Бюджеттик каражаттарды жана мүлктү бөлүштүрүү, пайдалануу жана башкаруу боюнча 21 иш-чара аныкталган. 2020 жылы прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү негизинен коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүү, анын ичинде коррупциялык укук бузууларды аныктоого багытталды. Анын натыйжасында 693 мыйзам бузуу аныкталган. Аларды жоюу боюнча 369 прокурордук чара көрүү актысы киргизилген. 314 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылып, 8.331.383 сом мамлекетке кайтарылган. Башкы прокурордун орун басары Абай Молдохматов пандемия учурунда эң оор июнь-июль айларында дары-дармектердин кымбаттаганы, бул бизнеске айланып, соңунда коррупция иштери аныкталганын ачыкталды дейт. 2020 жылдын COVID-19 коронавирус илдети бүт дүйнөнү каптап, биздин өлкөбүзгө дагы терс таасир этти. Үстүбүздө жылдын июнь жана июль айларында республика эпидемиологиялык абал начарлагандан улам мамлекет органдарынын ишмердүүлүгү, бизнес чүрөсүндөгү ишкерлердин иши токтоп, азык-түлүк, дары-дармектердин баасы кескин түрдө өсүшү коомдук социалдык абалдын урушуна алып келди. Жогоруда жагдайлар мамлекет түзүмдөр жана жашоо тиричиликтин бардык тармактарында ошондой эле саламаттыктын сактоо тутумунда болгон бүт көйгөйлөрдү ачыктап, алар коронавирус илдетине каршы туруштук берүүгө даяр эместигин көрсөттү. Андыктан коомчулук тарабынан өкмөткө жана башка мамлекет органдарга даректеп айтылган сындар туура болгон. Ал эми саламаттык сактоо тутумуна ушул абалга алып келген себептер бири бул коррупциялык көрүнүштөр болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев саламаттык сактоо министрине коронавирус илдетине байланыштуу ооруканаларда эмгектенген медайымдар айлык акыларын ала албай жүргөндөрү азыркы күнгө чейин кайрылып жатат. Сиздер чара көрүп жатасыздарбы дейт. Июнь-июль айында биринчи толкунда аскер госпиталдардагы кызыл зонага кирген да, ошол жерде иштеп аткан врачтар, медсестралар бүгүнкү күнгө чейин компенсацияларын алышпаптыр. Кызыл зонага киргендеричи бөлөктөр алып атат, ошолор албай атат. Эмне себептен деймиз да? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев оор учурда эмгектенген ак халачандардын эмгегин эске алуу менен 758 дарыгерлерге 200 000 сомдон акчалай жардам берилгенин билдирди. Комиссиянын составында 10 киши бар экен. Ошолордун бардыгы жумуштарынан бошотуп, азыркы кезде 2350 документ каралды. Анын ичинен мына бүгүнкү күнгө 758 медике 200 000 сомдон 34 үй бүлөгө каза болгондорго 1 миллион сомдон карап бердик. Бүгүнкү күндө дагы 200 кишиге карап берип эметип атабыз. Мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан коррупциялык укук бузууларды аныктоодо миллиондогон акчаларды кайра мамлекетке кайтаруу аракеттери жүрүүдө. 2020 жыл ичинде укук коргоо органдары тарабынан пандемияга байланыштуу көптөгөн коррупция иштери ишке ашканы белгилүү болду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев 11 ай ичинде 5987 сотко чейинки тергөө иштери башталганын белгиледи. 2020 жылдын 11 ай ичинде 5987 сотко чейинки өндүрүш
kabul alındı. Анын ичинен 1792 кызматтык жана коррупциялык иштер боюнча козголгон иштер. Аталган категориядагы иштер боюнча 231 кызматкерге адамга шектүү катары кабарлама берилген, уведомление. Ошону менен бирге кызмат тарабынан аталган мөөнөттө мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 3 миллиард сом түздү. 2020 жылдын 10 айында Кыргызстандын укук коргоо органдарында кызматтык жана коррупциялык иштерге байланыштуу 2262 кылмыш иши боюнча сотко чейинки териштирүү башталып, анын 319 сотко жөнөтүлдү. Бүгүнкү координациялык жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушев акыркы саясий окуяларга байланыштуу дагы да кылмыш жоопкерчилигине тагыла турчу жагдайлар көп экенин айтты. 2021 жылдын апрель айына чейин саламаттык сактоо тармагында коррупцияга байланыштуу жагдайлар өзгөрүлбөсө, катуу чаралар көрүлөрүн эскертти.